Давай сейчас. Хорошо? Qancha ekan nonushta sanasaz? 3 passajir bor, ko'rib. 3 passajdan boshqa. Piyolasi To'g'ri. qilay. Araq qilasiz? To'g'ri bo'ldi. Tian Hong. 2090. 90. Ma pastana veriniz. No, nima git ketsin balasi. Ayaq uzir. Balo. Dangley 93. Ma, yo. Ma, yo. Gajun. Gajun. Aytchirogacha kesdi. Original pastana versin. Gajun. Chanxu. 90 çukur. Ha, Seyce. On 13 mayda Oso Menken Ülüyan işkanasın biz tekşeripke alganбыз. İçki işler bölümünün hizmetkerleri менен birgelikte. Mına bugün al jerde kaytalangan мыйзам бузуу болгонуна байланыштуу biz аларды бүгүн 35 Кытай жаранын торгор аркылуу азыр чыгарып жатабыз. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесине Грозд айылынын жашоочулары аймакта иштеген кирип иш чыгаруучу Мен Келюян ишканасында чет өлкөлүк жарандардын көбөйүп, жергиликтүү тургундарга жумуш орундарынын тартыш болуп жатканы тууралуу маалымдаган. Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси облустук коопсуздук комитетинин жана башка укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте аталган заводко барып текшерүүгө алганда ал жакта 73 Кытай жараны иштеп жатканы аныкталган. Алардын айрымдары жергиликтүүлөргө үйлөнүп, балалуу болууга да үлгүргөн. Кыш заводун иштеткен кытайлык иштер Санпин экология бузулуп жатат дегенге кошулбайт. Анын пикиринде бардыгы мыйзамга ылайык жүрүп жатат. Ал эми квотадан ашыкча иштеп жаткан жумушчулар үчүн 1000 сомдон айып төлөгөнүн айтат. Бул жерде жергиликтүүлөр иштегиси келбейт. Анткени эч кандай шарт жок. Дүкөн деген жок. Жумуш оор, чыдашпайт. Айла жок Кытайдан жумушчуларды алып келүүгө туура келет. Булар жакында эле келди. Керектүү документтердин баарын эми алабыз. Эмгек квотасынан тышкары келип иштеп жаткан жумушчулардын көпчүлүгүнүн жашы 17-18ге жаңы толсо дагы бизнес визасы берилген. Арасында окуу визасы менен кара жумуш аткарып жүргөндөр да кездешет. Ошол эле ишканадагы буга жоопкерчилик алыш керек. Эмне үчүн булар мыйзамсыз жарандарды алып келип иштеткендиги тууралуу ошол ишканадагы кайсыл компания болбосун, ишкана болбосун, аларды дагы сөзсүз жооп бериш керек да. Ошон үчүн бул жагы мыйзамда каралган. Кыргыз өкмөтү чет элдик жарандардын өлкөгө келип ар кандай тармактарда иш